Азыркы тапта эки адамдын башы бириксе эле өзгөчө биздин жаштарыбыздын кантип бизнести баштап олчойгон киреше табуу тууралуу сөз кылышып баарлашып калышат. Эмнеге бул сөздөрдү айтып атам? Себеп дегенде бүгүнкү биздин алдыдагы сиздер көрө турчу маек жаш ишкер Өмүрбек Таалайбек уулу менен болот. Өмүрбек мырзанын негизги жумушу Дубайда. Мир Авто Дубай деп барыңыздар уксаңыздар керек. Ошол Мир Авто Дубайдын негиздөөчүсү десек болот, жетекчиси. Өмүрбек мырзаны бүгүн биз атайын Дубайдан жакында эле келди. Кыргызстанга кош келипсиз мекениңизге. Аларча эс алуучу жайын алып келдик команда. Мен көрүүчүлөргө айтып кетким келип атат. Негизи биз бир ишкерди тартып калсак, кайсыл бир компаниянын же болбосо кайсыл бир продукциянын жарнамасыбы деген суроо келет да. Бүгүнкү маекте эч кандай жарнама болбойт. Болгону мен айтат элем, ошол мотивация, дем күч биздин жаштарыбызга бизнести кантип баштасак болот. Же болбосо мынакей Маянанын эле көзүн карап отурабыз. Качан ошентип болчойгон бир киреше таап алабыз деп бир өзгөчө бир нерсеге ишеним болот го адам баласында. Анан мына ошондой ишеним сизде дагы болсо бул реалдуулук. Себеп дегенде Өмүрбек мырза мен билгенден буга чейин баарлашканда дагы маалыматым бар эле, $30 баштаган экен. Кыргызстанда Дубайдан аукцион аркылуу алынып келген унаалар деп сиздер дагы эшитип угуп калган болсоңуздар керек. Мындай компаниялар дагы бар, бирок деген көп унаалар Дубайдан мына ушул мырзанын компаниясы аркылуу Кыргызстанга алынып келет. Анан эң алгач мындай кылалы, Өмүрбек мырза. Бизнести кантип ошо $30 менен баштагансыздар? Өзүңүздүн кесибиңиз, сиз менен жакындан таанышалы. Ассаламу алейкум мекендештер. Биз Мир Авто Дубай компаниясы башында $30 мен өзүм бир тууган агам, биз үчөөбүз бир тууганбыз. Үчөөбүз баштаганбыз. Эң баштан ошо Тима байкем баштаган. Ал биринчи келген ошо $30 баштап, анан бутка туруп бизди чакырган. 2 жылдын жүзү болуп калды буюрса. Азыр ошол жактан Кыргызстанга, кыргыз элине машина жөнөтүп иштеп атабыз. Бул съемкага чейин, тартуу иштерине чейин ошол сиздин бир тууган агаңыз Тима мырза менен сүйлөштүк да. Анан ал мырза айтып калды. Негизи мен сөзгө кичине чоркогуракмын. Иним аябай илимдүү, билимдүү. Иним берсин маекти, Дубайдан инимди күтөлү депчи. Бирок ошол менин башыман мен өткөргөн кыйынчылыктын баарын тең иним айтып берет. Бирөө укса бул жомок деп айтты да. Анан эмне болгон жомок? Биз биринчи барганда аукцион эмес, биз эме иштеткенбиз. Автосервис. Бизге ошолда көп плюс болгон да. 1 жылдай автосервис иштеттик. Ал кызмат көрсөтүү кандай болот ал жакта? Кызмат көрсөтүү. Биз ошо аукциондон чыккан машиналарды биринчи оңдогонбуз да. Ошолда бизге чоң опыт болду да. Эмнеге дегенде аукциондо бүт машинанын деталын кайсы полный түшүнүп, ага чейин деле билчүбүз, бирок полностью ошого азыр кандай десек, мындай профессионалдуу түрдө иштеп калдык да, полностью. Ошол. Анан аукционго катыштыңыздар. Аукционго анан биз ошол убакта эле чыгат болчубуз, өзүбүздүн жакындарга алып, анан уже быйылдан баштап полностью аукционго басым жасап, аукциондон машина алып Кыргызстанга салып атабыз. Буюрса, баары жакшы, кардарларыбыз бардыгы ыраазы. Бул тармакты тандаганыбыз себеби азыр ушул тармакка жаман спрос көп болуп атат да. Азыр Кыргызстандан заказ машина алам дегендер өтө көп да. Дубайдан выгодасы жакшы. Эмнеге дегенде эң эле болбойт дегенде эң эле арзан машина примерно бир $2000 выгодасы менен түшөт да. Бул жака базар баасына салыштырмалуу. Бизге кардар биринчи эле байланышканда келет, биздин азыр офисибиз дагы бар да, офиске келет, ушундай биз консультация беребиз. Толук маалымат берип, бизге мага ушундай машина керек дейт. Биз ага айтабыз, канча баага келет, канча баага аукциондон алабыз, ремонтуна канча кетет, жол акысы, расстановка полный под ключ. Үйүнө барып токтогучу мына кыргыз номер менен айтып беребиз да. Машина заказ кылардан алдын кардарлар бизге ошо депозит таштайт, $500 таштайт. Ошонун анан биздин команда издей баштайт машинаны. Карап, жакшысын тандап алып беребиз. Carfax тууралуу сурагым келип атат. Мисалы, анын тетиктери, унанын абалына ким жооп берет? Биз мына машинаны обзор кылганда бир кардарыбызга жагат да. Кардарыбыз анан бизге айтат, ушу машинаны алайын деп аттым дейт. Биз аукционго барып, полностью детальдарын, эмнелерин алмаштырыш керек, кайсыл жерин жасаш керек, пробеги канча. Анан Carfax дегенде Америкадан алып, Дубайдан алган машиналардын эң эле жакшысы бул бардыгы Америкадан келет да. Дубайда айдалган эмес. Carfax дегенде ошо вин номери болот, вин номерин терсеңиздер,
полностью машинанын историясы чыгат да, кандай урулган, кайсыл жери урулган, кандай болгон. Ошого карап, кардарга полностью жөнөтөбүз, ушунча расходу чыгат экен, ушунча болот экен, сизге под ключ ушунча отурат экен дейбиз. Анан ага жакса, машинанын кечинде ошол өзү айткан баага ойноп беребиз. Ошону алып, анан ремонтун жасап, Кыргызстанга жөнөтөбүз. Таможнялык салык тууралуу сурагым келет бул жерде. Таможня дегенде биз ошо таможнядагы полностью эсептеп, машинанын баасы, ремонту, жол акысы, биздин услуга, расстановка деп коет таможня. Ошону полностью оформлениясына чейин под ключ канчага түшөт кыргыз номери менен. Ошону айтып беребиз. Анан кардарыбызга макул болсо, ошону алып салабыз Кыргызстанга. Бул жака эмне аркылуу келет? Трал? Бул жака биринчиден трал менен келет. Биринчиден бул Дубайдан Иранга паромго жүктөлөт. Мындайча айтканда корабльга жүктөлөт. Ал жактан Ирандан түшүрүлүп, машина тралга жүктөлөт. Тралга жүктөлөт, тралдан Түркменистанга өтөт, Ирандан Түркменистанга өтөт, анан Өзбекистан, анан Казакстан болуп, анан Бишкекке кирип барат машиналарыбыз. Жана жолдо бир кокустук болуп калса же кырсык болуп калса, азыр интернетте да кээде чындап эле ал айдоочуга бооруңа чыган учурлар болот. Мисалычы, кокустук болуп калса, Кудай сактасын, бирок бул жака келгенче кепилдик ошол компаниянын мойнунда болот. Биздин мойнубузда болот, 100% кепилдик беребиз. Буга чейин ушу машинабыз бир аз чыйылып калса деле, царапина болуп калса деле, ошону полностью возмещение кылып беребиз да. Биздин каргобуз эң эле ишеничтүү, ошо 1,5 жылдан бери бир транспорттун компаниядан салабыз. Ошол. Негизи бизде азыр кардарлар же болбосо сиздердин кардарлар, Кыргызстандагы кайсыл маркадагы унааларды көбүрөөк буйрутма кылат? Мен силердин баракчадан көрүп калдым окшойт, жакында эле. Аябай кымбат баалуу, объему чоң унаа. Ошону буйрутма кылганбы? Анда буйрутма кылган. Ал буйрутма бизге интернеттен эле түшкөн да. Биздин ошо Инстаграмдан көрүп, домик на колесах жөнөткөнбүз 2024-жылкы. Анын баасы $250,000 да. Буга чейин андай баада бирөө салды, ошончо чоң суммада машина салганын уга элекмин. Ошону буйруса салдык, ал Россияга кетти буйруса. Кудайга шүгүр, бизде азыр пока наразы болгондор жок, баары эле ыраазы. Эмнеге дегенде биз өзүбүз карап алып атабыз, чтобы кийинде кардарыбыз наразы болуп калбасын, ошонча. Эми караңыздар, эми болбоду дегенде эле бир машина $10,000 машина келип атат да, жоопкерчилик чоң. $10,000 табыш деле Кыргызстанда оңой эмес да. Ошол аукциондо кайсы улуттун ишкерлери болот көбүн эсе, анан кайсыл күндөрү ойнотулат же болбосо кандай ошол жактагы соодалашуу жөнүндө сурагым келди. Кандай болот? Ал жактан аукциондо өзү бул арабтардыкы да. Анан аукциондо иштегендер бүт эми индустар, пакистанецтер ошолор иштешет. Машинаны ремонт кылган эмелер деле көбүнчөсү ошолор, запчасть саткан полностью. Кайсыл күндөрү? Аукцион азыр мурда биз биринчи барганда бир 3-4 эле аукцион бар болчу да. Азыр бир күндө болбоду дегенде 3 аукцион ойнотулат. Выбор өтө чоң. Азыр машиналар да кыйла арзандап калган. Былтыркы жылга эсептегенде, салыштырганда машина биротол эле арзан да, жакшы эле арзандап калды. Силер мисалы жакшы эле пайда табасыздарбы ошол иштен? Биз ал сыр эмес. Биз бир машинадан кандай суммада болбосун, чоң болобу, кичине болобу, $500 биздин депозит. То есть биздин услугабыз $500. Ошол. Өзүм Оштон болом, Тагыраагы Ноокат районунан болом. Көк Жар деген айыл, ошол жактан чоңоюп, ошол жакта мектепти бүтүрүп, 2016-жылы Бишкекке окууга тапшырганмын. КГУА деп коет, Кыргыз юридикалык академиясы, ошол жакта окуганмын. Ал жакта окууну бүтүрүп, өзүм Москвада иштеп калдым. Ошо Тима Байкем деп атпаймынбы? Тима Байкем биринчи барган ал жакка дагы. Бизди чакырып, ал жакта бир канча 10 жылда иштеп калдык го дейм. Мен го бир 8 жыл, алар ошо 10 жыл ашык иштеп калды. Москвада? Москвада иштеп калдык. Кийин анан ошо мүмкүнчүлүк болуп, мүмкүнчүлүктү бизге ошо Тима Байкем кылып берди. Ошол эфирден пайдаланып, ошо Байкеме да чоң рахмат да. Ошончо бизди сүйрөп, бизди алдыга тартып жүрөт. Рахмат. Орусияда эмне иш кылчу элеңиздер? Мен Орусияда чынын айтсам кылбаган жумушум калбады да. Бул жактан грузчиктен баштап повар болдум, кассир болдум, грузчик болдум, официант болдум, даже стройкада дагы иштеп көрдүк. Ошо бардык жумушту кылып көрдүк. Өзүңүз кесибиңиз боюнча юрист экенсиз. Юрист мен ооба. Ал диплом азыркы ишиңизде пайдасы эле тийип аткан экен да. Юридикалык иштер дагы бар да бул. Өзү окугандын эч зыяны жок экен да. Пайдасы тиет, ооба, сөзсүз тиет. Дубайга биз ошо 2 жыл болуп калды барганына, ошо Тима Байкем тосуп алган. Бардык, кадимкидей эле бизде барып туруп эле сразу жакшы жакка барып калбай, общежитиеде жашадык, пакистанецтер менен жашадык, мындайча айткандачы. Полный бир. Алар өтө кичпейил болот, жакшы адамдар болот. Ошо, бирок мындай жашоого көз карашы кичине башкачараак да, алардын тамактары башкача.
бир жерде жашадык, канча 2 ай 3 ай жашадык да буюрса. Анан кичине бутка туруп квартира снимать эттик. Ал жактан жашоо шартты айтсам, ал жак ысык. Азыр где-то мен канча 4 күн болду келгениме. 45 градус болуп аткан да, 45 градус. Кышында нымдуу болот ошо. Жайында вообще айтпай эле коеюн, бир 50-55 болуп кетет. Эшик сыртка чыксаң эле уже без кондиционер жүрө албай каласың да. Анан бир адамдын чыгымы, мындайча айтканда, мисалы менин чыгымым бир айда болбоду дегенде ошо 1300-1500 доллар кетет да. Ошондой. Анын ичине эмне кирет? Менин жатаканам кирет, тамак ашым кирет, авто машина минем, ошол анын расходу бар. Ошолорго примерно бир 1,5 миң доллар расход айыныч. Ошон үчүн ал жактан талыкпай бир күндө эс албай, 5-нчи күн жума күнү ал жакта выходной да, дем алыш күнү болот, мындайча айтканда. Ал күнү бардык эс алышат, бирок аукцион иштейт. Биз ошол күндө эртең менен чыгып машина обзорго чыгабыз, эртең менен 8-де туруп. Мындайча айтканда дем алыш күн жок да бизге. Ошо иштеш керек. Ошон үчүн өзү аукциондо иштеген адам ар 2 айда Кыргызстанга келип эс алып турган жакшы да. Бул жака келип бир жума эс алып кетебиз, бир 2 айда келип турабыз өзүчү. Өтө жакшы мындай энергияны алып, кайра барып дагы 2 ай иштеп. Ошентип. Квартиранын ижарасы кандай? Азыр мындай толук эле бир сумманы айттыңыз го. Негизи квартира кандай ал жакта? Кимдер менен жашайсыз? Менимче бир комнаталуу, бир бөлмөлүү квартирада өзүңүз жашабасаңыз керек, Ижарасы кандай? Орто эсеп менен ижарасын да айтып коеюн. Орто эсеп менен где-то 4,5 миң дирхам төлөйбүз да. 4,5 миң дирхам примерно бул 1400 доллардын тегереги болот. Ал жерде биз ошо 2 агам бар, Тима байкем, андан кийин дагы 1 агам бар. Үчөөбүз бир жумуш кылабыз. Ошо бир жерде жашайбыз. Ошол где-то бир 1400 доллар ижарага төлөйбүз. Тил жагы кандай болду? Тил жагы жакшы буюрса, мен мурда да кичине курстарга барып, ошо англис тилин билет болчумун. Азыр анча деле кыйынчылык жараткан жок да. Буюрса жакшы. Кыргыз балдар жок, кыргыздардан бөлөк да бар да. Азыр мисалы казактар Казакстанга деле ошол жактан барат. Азыр орустар да пайда болуп калды. Орустар барат. Кыргыз, казак, орус, анан эмелер бар. Азербайжан аз бардык эле көрүп калдым. Көп Азербайжандан келишет. Основном ошол. Бизнес жаатын буга чейин ар тармакта иштеген экенсиз, Орусияда дагы өзүңүз айтып калбадыңызбы? Официант болуп да иштегем деп, анан бизнес жаатка аралашуу кандай экен негизи? Бир аз башында кыйыныраак болду. Ушул жерин айта кетейин. Мисалы быйыл эле ушул жылдары жаз алдында мындай бизде заказ да азайып калат экен да. Кыргызстанда бүт эле акча. Азыр күздө жакшы, баары заказ берип атат. Жок, ошол өзүм да кичине кыйналып, ойлонуп, кайра Москвага кетейин деген учур болуп калды. Ушу кетейин деп билет алайын деп турган убагымда ошо Тима байкем кайра эле чалып, сен отур, ишче баары жакшы болот" деп мага жакшы түшүндүрүп, ошол себептен калып калдым. Буюрса анан келип, кандай десем, келип Кыргызстанга келип бир апта эс алып кет деп мага билет алып берди полностью. Келдим бул жакта бир апта эс алып, кайра бардым. Буюрса азыр жумушубуз кайра жакшы болуп, азыр ошо Кудайга шүгүр жакшы баары. Жаш ишкер, көп ийгиликтерди багындырган ишкер, мындайча бир чоң бир ири компанияда эле тааныштырып салдым да, бирок азыр сөзүңүздө диалог болуп аткан учурда айтпадыңызбы? Бир унаадан 500 доллар көрөбүз, жашырганда эмне депчи. Анан анын баарын эсептегенде негизи 500 доллар бул аз эле сумма болот да, мындайча айтканда. Ал жакта өзүнүн чыгымы болот Дубайда. Буйрутма көп болобу унааларда? Кандай болот? Биз мына акыркы айды эсептейин. Мен акыркы айды эсептегенде где-то бир 30 менен 40-тын ортосунда машина салдык да, автоунааны Кыргызстанга эле. Где-то ошо 30-40 эми ошондон ар бирине 500 доллардан пайда калды. Өзүңүздүн группаңыздар да бар экен, Өзүбүздүн группа, WhatsApp группа бар. Биз ошол Instagramдан кирип турабыз, ошол жакта ссылкасы бар, кирип күндө актуальный эмелер, машиналарды киргизебиз эртең менен. Ошол. Сиздердин өзүңүздөрдүн ушу карго компанияңыздар барбы? Бизде өзүбүздө карго компания бар да, өзүбүз ташыйбыз, өзүбүз машинаны алып келебиз, кепилдигин да 100% беребиз да. Ар кандай интернеттен чыгып атат, мындай арзаны чыгат, кымбаты чыгат. Эми арзан нерсе алып келип аткан жок да, ишеничтүү компания. Биз если машинаны өзүбүз алып берсек, биз өзүбүздүн каргону предлагать этебиз да. Бизде полностью страховка 100%, машинаңыздар. Кээ бирки учурлар болду да Дубайдан. Машинасы жолдо жоголуп кеткен учурлар да болгон да. Ошон үчүн кандай десем, рисковать этпей болбоду деген акчагачы ишеничтүү компанияга салыштарын мен өзүм мындай совет берип кетет элем да. Силердин компанияда кандай, өзүңөр жалгыз элесиңерби же канча? Жок, мен биздин компанияда мисалы мен иштейм, мен основном аукциондо болом. Машина обзор тартам, кардарлар менен сүйлөшөм, алып берем. Тима байкем бар, ал деле ошол жумушту кылат. Анан ортончу байкем бар. Ал основном ремонт, машина ремонт полностью жасап Кыргызстанга жөнөткөн ошол байкем. Демек жалаң бир туугандар. Жалаң бир тууган, анан
Жеңем бар, жеңем да салымы чоң бул компанияда. Ошол бүт видеолорду киргизип, биздин видеолорду Инстаграмга салып турган ошол жеңем болот. Жеңем да салымы чоң. Мен азыр туура айтамбы, туура эмес айтамбы билбейм. Айтышат экен го, мисалы ал Дубайда эле айдалган ошол кумдарда жүргөн унаалар бул жака келгенде царапина жок болгону менен бузулуп калат деген сыяктуу. Чын сиз айтпадыңызбы, Америкадан келет депчи. Ошол унаалар тууралуу да кененирээк дагы бир маалымат берсеңиз. Унаалар Дубайдан ошол көбү ошентип ойлойт экен. Булар Дубайда айдалган, бул сууга чөккөн жанагы күндөрү сууга эме болду го Дубайчы. Жамгыр жаап токтобой. Бул машиналар бир да Дубайда даже 1 километрде айдалбайт да. Бул Америкадан ошол кичине эле ДТП болсо, ал жактан утил кылып ошол аукционго коюп сатат. Анан бул шейхтер ошол аукцион элери ал жактан сатып алат дагы, келип өзүнүн аукционуна коет. Ошол состояниясында ал жакта кандай урулган болсо, жана вин-кодду айттым го. Вин-коддо көрүнөт да. Вин-коддо ошо Америкадан кандай урулган бойдон сүрөттөрү чыгат, аукционго да ошол бойдон келет машина. Ошол бойдон анан карап, биз өзүбүз текшерип, эмнесин алмаштырыш керек. Анан кардарга предлагать этип, машина жакса, макул болсо, ойноп беребиз, алып Кыргызстанга салабыз. Азыркы учурда негизи Кыргызстанда эле көпчүлүктүн жашоосу оңолуп атканы деле байкалат. Мисалы кичине кымбат баалуу унааларды айдап калышты дегендей, бирок анткени менен мисалы ал жактын эли менен биздеги элдин унааларын сурагым келип атат да. Ал жактагылар кандай унааларды айдайт, же болбосо кандай суммадагы унаага болгон кызыгуусу кандай алардын? Ал жакта чынын айтканда азыр биздин Кыргызстанда дагы биздин элибиз дагы уже Дубайдагы шейхтерден кем калбай эле калды. Дубайга эң люксовый мына мисалы азыр X7 BMW деген да. Алар бул жакта басы $120,000 турат. X7, GX, Lexustар чыгып калат. Ошол машина бизден ашпайт да, кыргыздарданчы. Канча берип болсо ошону биз алабыз да. Азыр Кыргызстанда жашоо шарт жакшы. Жакшы машиналар, уже люксовый машиналарды заказ кылышат да көбүнчө. Ал жак менен эле тең тайлашып калыппыз да. Ошондой эле болуп калды буюрса, Кудайга шүгүр. Машинаны алардан алдың мен полностью көрсөтөм да, даже бир кичине царапинасы болсо дагы ошону көрсөтүп, кийин ошол азыр кымбат машина да, эми аны кийин сатып калса деле ошол царапинадан дагы басы түшүп калат да. Мына ушул жеринде ушунча кичине царапина бар экен байке, ушундай болуп калды десем, макул аны өзүм жасап алам, алып бер дейт. Ошого карап алып берем да. Ал жактан эптеп эле биз $500 алып коюп, машина бир жерин көрсөтпөй сатып берсек болбой калат да. Ошон үчүн жоопкерчилик абдан чоң. Карап жакшы машина алып бериш керек. Ошо Тима байкем биринчиде ошо биздин кардарлар разы болсун дейт да. Ошол разы болсун дейт. Ошого карап, ошого басым жасайбыз кылам. Элдин ишеничин акташ үчүн. Мына кечээ күнү саренту алганбыз кардарыбызга. Азыр бүгүн полностью суммасын алып келиптир. Мына өзүбүз акчаны принимать этип, сразу Дубайга перевод кылабыз. Машина жактыбы байке? Машина видеодон жакты, буюрса ошо алып келип берсеңиздер эле, жакшылап айдасак эле болду, ошону эле мечтать этип отурабыз. Буюрса 30 күн ичинде келип калат. Акчасын сразу берип коеюн дегем. Мына акчасын полный сумманы берип атат. Ошо переводду кылабыз, машинанын тез күндө ремонтун жасап, бул жака салабыз. Тез күндө бир 30 күн аралыгында Бишкек шаарында болуп калат буюрса. Ал эми кийинки локация бул Мир Авто Дубайдын автосалону. Сиздин ишеним биздин ийгилик дейт. Буйрутма кылып келинген унаалардын баары тең бул жакта токтойт экен да. Мындай болуп калат да, кээде кардарлар перепродажага алып калат машинанычы. Перепродажага алганда биз өзүбүз алып келип, анан бул жака коюп, жакшы бага сатып беребиз да. Жана ошондой эле бардык адамдар келсе болот, кардарлар келип, өзүнүн машинасын коюп, жакшы биз реклама кылып, бул жактан сатып беребиз. Бул жакты да ошо болушунча шарт түзүп атабыз, дагы мындан ары да токтобойбуз, дагы жакшы нерселерди баштайбыз, пландар бар. Сиздерде бир гана тек гана буйрутма менен эле иштейсиздерби, же өзүңүздөрдө даяр унаалар да болобу бул жактан? Даяр унаалар деле болот. Мисалы, азыр данный момент могу жибек жолу ремонт болуп атпайбы? Ремонт болгонуна байланыштуу кичине бул салонубуз иштебей туруп калды. Азыр деле сатыкта машиналарыбыз бар да, бул жак келип деле даяр вариант, сразу машина срочно керек болуп аткан болсо келип, машина жаксы алып кетсе болот. Базар басынан айырма болобу болбойбу? Базар басынан болот, конечно. Айырма болот, офис тууралуу сурагым келип атат. Ал башка жакта офис? Офис башка жакта, офисте ал жакта биздин өзүбүз адистер отурат. Азыр да мен Кыргызстанда болгонумда офисте отурам да. Келген кардарларга өзүм толук маалымат берип, толук түшүндүрүп, ошол. Урматтуу көрүүчү, бүгүнкү берүүдө биз жаш ишкер кантип $30 чоң оборот жасай алган, ошондой эле кантип өзүнүн кардарларынын ишенимине кире алган, ошондой эле азыркы учурда негизи Кыргызстандан көпчүлүк өзүңүздүн тааныштарыңыздан же башкалардан угуп калып атсаңыз керек, базар баазын салыштырмалуу бир топ сизге жеңилдик болот, бир топ утушка ээ болосуз. Негизи көпчүлүк мына ушул Дубайда аукцион аркылуу ойнотулуп аткан унааларды бул жака буйрутма кылууда. Ал эми мына ошол
ушул унааларды бул жака алып келип аткан мырзалардын бири менен бүгүн биз баарлаштык. Чоң рахмат сиздерге, чакырганыңыздар үчүн да рахмат. Ошо Дубайдан автоунаа керек болсо, биз сиздерге жакшы автоунаа табып беребиз. Оюңуздардагы аманатка кыянат жок, буюрса келип бизден толук маалымат алсаңыздар болот. Миравто Дубай, кайрылуу бериңиздер.